Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Анда уланталы АКШ кыска тарыхы экинчи бөлүк. Биз деген акыркы баягы роликте ушул жерден бүтүрдүк элек. Бостон чай ичүүсүнөн. Америка Кошмо Штаттарында 13 штат түзүлдү, 13 колония түзүлдү. Ал колония Британия империясынын кармагынын астында. Алгачкы колонисттер пуритандар болгон. Бул деген баягы христиан дининин англикандык чиркөөнүн кандайдыр бир өзгөчө бөлүгү, бутагы. Ошол бутагы негизи эмгекти баалачу жана ошо Кудайдын сүйүүсү деп байлыкты эсептечү да. Эгерде бай болуп кетсең, талыкпас эмгектин аркасы менен сени Кудай сүйөт. Эгерде байлыкты талыкпас эмгек эмес, кандайдыр бир кылмыш менен тапсаң, анда сени жазага тартыш керек деп эсептечү да. Бирок Америка Штаттарынын тарыхында ушул кезде ким ошо акчаны туура эмес жол менен тапканын далилдесе, ошол андан айтышы мүмкүн эле бул киши акчаны туура эмес тапты деп. Ошондо далили бар кишини тез атып салышчу, же болбосо кандайдыр бир кармап, асып, же кайсы башка бир жол менен жазасын тарттырчу. Америка Штаттарында көпчүлүк биринчи мигранттардын толкуну Европадан. Бул кылмышкерлер, эгерде пуритандарды эске албасак, эң алгачкы колонисттерди негизи ошо кылмышкерлер, ар кандай шылуундар, киши өлтүргүчтөр болгондуктан бул жерден юридикалык мыйзам боюнча эгерде ошо кылмышкер кандайдыр бир дагы кылмышты кайталаганга аракет кылса, аны атып салууга толук укук бар болчу да Британия колонияларында. Ошондуктан бул жерден баардык кишилерге куралдануу уруксат берилген болчу. Ар бир колониянын жараны куралчан болчу дагы. Курал деген мындай баягы тиш тазалаган щеткадай эле, вилка, кашыктай эле үйдө курал да бар болчу да. Куралдын дагы аспаптары, октарылары баары ушуну уруксат берилген. Колонияда бул нерсе керек деп эсептелинген дагы. Анткени кез-кезде индейцтердин дагы топтору европалыктарга кол салып турушкан. Анткени индейцтердин арасында аябай тынччыл индейцтер бар болсо, Пауни, Таина сыяктуу арасында дагы аябай согушчул индейцтер бар болчу. Биздин ушул индейц туугандарыбыз аябай, мисалы үчүн, кызуу келчи дагы кээ бирлөрү. Алардын атайын салттарында ошо согушту алып жүрүү болчу дагы. Дайыма кандайдыр бир ушундай согушчул иш аракеттерди алып жүрүү менен негизи кыраандыгын көрсөтүү бул парз болчу да. Сен эгерде эркек болсоң, сен деген сөзсүз душмандын башынындагы терисин сыйырып алып келишиң керек, скальпты. Эгерде скальпты көрсөтпөсөң, баягы сенин урундун башчысына анда сен эркек деп эсептелинбейсиң. Ушундай салттар болчу. Индейц туугандарда ошондой, мисалы үчүн, Апачи, Каманчи, ушу Делавер, ушу Навахо, Юта, ушу индейцтерде, Дакота индейцтерде ушундай кандайдыр салттар бар болчу. Ал салттарды албетте карманыш керек болчу, ошол иракез гурондордо, Канадада да. Анан дагы кошумча салт, эгерде сен мисалы үчүн эркек деп эсептелинсең, анда аябай катуу ооруларды, баягы тери тилүүнү чыдашың керек болот да. Ошондуктан булар деген эркек 15 жашка толооруң менен аябай катуу сыноолорго дуушар кылдырчу. Сыноолордон өтсөң, анан сен эркек деп эсептелинчисиң. Анан ошол сыноонун бирөөсү ушу биздин жерге келген, басып келген баскынчыларга кол салуу болчу да. Анан ошол баскынчыларга кол салуу кез-кезден болуп тургандыктан америкалыктар баягы жаңы келген колония ээлери индейцтерге да каршы чара көргөнгө курал жарак жана аскер жалдап турчу да. Анан ошол атайын ар бир колонист аялы да, эркеки да, баласы да мылтык көтөрүп жүрчү. Анан мылтык менен кетмен менен жер иштетет. Анан бирдемке болсо эле индейцтер кол салды десе эле мылтыкты ала калат да колуна. Ушундай кез болчу. Анан ошону менен бирге Британия империясы келип туруп салык сала баштаганда колонияларына, өзүндө кризис болгондуктан бирге колонияга товарларын кымбат саттырат, анан ошого кошумча дагы салык алат да. Ошого чыдабай
ошо эгерде бүгүнкү күндө экономисттер санаса салыктын түйшүгү 12-15% ашып кеткендиктен колониялар дүрбөлөңгө түшүп кетти да. Бүт дүйнө жүзү боюнча Британия деген бул деген жер шарын айланган империя болгон, мунун үстүнөн эч качан күн батчу эмес. Ошондуктан америкалыктар каршылык көрсөтүп баштайт дагы. Британия менен согуш башталат. Согуш башталардын астында алгач америкалык конституциясы ишке кирет. Америкалык конституцияны жарыялаганда ошол Томас Джефферсон, Джордж Вашингтон жана башка ошол Америка Кошмо Штаттарынын негиздөөчү аталары деп аталган колонисттер, алар деген баягы Европада окумуштуулар деп, данышмандар деп таанылчу. Алар деген өзүндө дагы физика, химия боюнча, математика боюнча жетишкендиктери бар болчу. Мисалы үчүн ошол эле Томас Джефферсон баягы эгерде чагылган үйдү чапканда, үй өрттөнүп кетчү мурунан ошол чагылгандан амалды тапкан да. Ал деген мисалы үчүн зымды, калай зымды же темир зымды тартып туруп ошол чагылган өткөргүч жасаган да. Анын чагылган өткөргүч жерге казылат, чатырдан салынат, чатырга чагылган урганда ошол зым менен жер астына кирип кетет электро кубаттуулук. Чагылгандын өзүнүн баягы ичкиси. Ошону үйрөнүп туруп, андан сырткары ошол чагылгандан түшкөн электр энергиясын бул деген атайын бостондук банка деп аталган, ушундай кандайдыр бир банкага ошо кислота куюп, кыт салып, ушундай кандайдыр батарея жасаганга үлгүрөт. Ошо батареяга заряд кылганга дагы үйрөнөт акырындап. Кандайдыр бир салым кошот да. Ал практикалык мааниси аябай аз болот, анткени аны мындай досуңду эле ток менен урганга эле жарай турчу банка болчу. Бирок акырындан бул нерсе баягы жалпы илимге жардам бере баштайт. Ушундай нерселерди жасаган данышмандар, өз колу менен эксперименттерди койгондор, илимге ишенгендер, бирок ошону менен бирге кулчулукту колдогондор болчу да. Ошол Америка Штаттарынын негиздөөчү аталары. Негизи ошо Джордж Вашингтондун өзүндө кулдар бар болчу. Булар конституцияны жазганда, конституцияга жазат ар бир адам эркин деп. Элде эркиндикке укугу бар деп. Экинчи, мисалы үчүн оңдоодо жазышат. Ар бир адам ошол Америка Штаттарында курал алып барганга, курал алып жүргөнгө укугу бар. Эгерде бийлик ага жакпаса, бийликти өткөрүп алмаштырууга парзы бар деп айтат да, ошол укугу бар деп коюшат. Бирок булар деген баягы адам деп эсептегенде, бул адам жөнөкөй адам эмес. Бул деген көбүнчө эркек адам, көбүнчө канчабыр бир канча акчасы бар адам, отурукташкан мындай кандайдыр мүлкү колунда бар адам. Ошондой адам деп эсептешет да булар. Калгандар аялдар, кулдар, мисалы үчүн түстүү кулдар да, тери түстүү. Мисалы үчүн ошол кылмышкерлер келип жумушка жиберилген Европадан. Кедейлер, алар адам катары эсептелинбеген болчу ошол кездерде. Заман ушундай болчу да. Албетте алардын укуктарын кийинки конституциянын оңдоолорунда дагы карашат да, бирок бул конституция биринчи версиясында ушундай болот. Аны ошол конституция боюнча Америка Штаттарын жарыялайбыз дейт. Ошол негиздөөчү аталары. Британиядан көз карандысыздыкты жарыялайбыз дейт. Биз деген бөлөк, өзгөчө бөлүнгөн мамлекетпиз. Бизде адам укуктары биринчи орунда. Жана ушул негизи баягы өзүбүздүн иш аракетибиз бар, жөмө жемиштер өзүбүздүн колубузда калат деген жарыя кылышат дагы. Жарыя кылышып туруп, ошол Американын алгачкы армиясын түзгөнгө иш аракеттерди ташташат дагы. Ал иш аракеттер кетет да. Негизи ошол көз карандысыздык үчүн согушкандардын баарына кандайдыр бир кошумча жарандык берүүгө убада берилет. Бирок Америка Штаттарында ар биринде курал бар болсо да, жетиштүү түрдө аскерий жактан жарамдуу курал жок болчу. Бул деген чоң маселе болчу. Британия менен согуш 19 апрель 1775-жылы башталат. 3-сентябрда 1783-жылы бүтөт. Ошентип Британия менен согуш 8 жыл 4 ай жана 15 күн болот да. Бул жерден британиялыктар экспедициялык корпусту түшүрүп туруп Америка Штаттарына кол салат. Ошондо кол салганда, мисалы үчүн ошо корабльдер келип туруп, кемелер келип туруп, кемелерден драгундар келип туруп, баягы атчандар.
колониялардын үйлөрүн өрттөй баштайт да. Ким Британия империясына баш ийбесе ошонун баарын кыра баштап, кырып таза кыра баштайт да. Мисалы үчүн керек болсо кээ бир учурда баягы кичүүсүн, карысын карабай, аялын карабай баарын ушул кырганга аракет кылышат да, баягы жазалайбыз деп. Британиялык империя аябай каардуу кол салат колонисттерге. Эми бир нерсе айтып коюш керек, колонисттер британдыктар могул кол салган жазалоочу аскерлер дагы британдыктар да. Арасында аралашмалар бар, шотланддыктар, ирланддыктар бар, немистер көп, аябай протестанттар. Арасында баягы француздар бар. Анан бир француз аны негизи ошо Америка Штаттарынын революциясына жардам берем, аларга мен Франциянын атынан жардамымды аябайм деп Лафайет деген болот да. Ошол Лафайет жардам бере баштайт Франциядан. Анан эң алгачкы куралдарды Англияга каршы мындай кандайдыр бир колдоо көрсөтөбүз деп француздар жиберет да. Ошол көп курал Франциядан келет. Жилбер де ла Файет өзү империяда баштап француз королдукка баш ийип, Франция революция болуп кеткенден кийин, Франция революция башталганда ошо чет элде жүрүп, Франция революция бүтүп анан Наполеон бийликке келгенден кийин ошол Наполеонго да кызмат кылганы үлгүргөн адам болот дагы ошол Франциядан баягы королдуктан бир нече акча жыйнап, аскер жыйнап, замбирек жана кемелерди курал жыйнап Америка Штаттарына жардам берген адам. Ошон үчүн Америка Штаттарынын Францияга болгон карын катнашы бүгүнкүгө чейин өтө жылуу да. Анткени мисалы үчүн Биринчи дүйнөлүк согушта Францияга жардам бериш үчүн Америка Кошмо Штаттары атайын ыктыярчылар, пилотторду жиберет. Лафайет эскадрильясы деген, ошо боюнча да өзүнчө фильм бар да. Анан албетте ошо баягы өзүнүн баатырлары пайда болот ошол революцияда. Мисалы үчүн Поль Ревир деген баатыры бар. Ревирдин баягы эрдиктери жөнүндө маалыматтар бар ошол Америка тарыхында. Бул деген баягы британиялыктар келатканда алгачкы ошо британиялыктар келатат деп маалыматты берген болчу. Анан Джордж Вашингтон өзү дагы ушул негизи конституцияны түзгөнгө жардам берген, жана алгачкы президент деп баягы жаңы түзүлүп жаткан мамлекеттин бүт баягы иш аракеттерин, жоопкерчилигин өзүнө жүктөгөн адам. Жана ушул адам өзү кул кармоочу болсо дагы, кулдарга ээлик кылса, ушул африкалыктар өлкөлөрдөн алып келинген. Негизи ошо Америка Штаттарынын негиздөөчүсү, атасы эң биринчи алгач ушундай лидери катары эсептелинет да. Булар анан трансатлантикалык кулчулукту уюштурат ошол согуштан жеңгенден кийин. Албетте трансатлантикалык кулчулук эмнеге өнүгүп кеткен? Анткени бир убакта булар караса, индейцтерди кармап келип иштетсе, индейцтер иштебейт экен. Өтө жалкоо, аябай өжөр жана эч кандай сөздө өтпөс индейцтерге. Аябай мындай кандайдыр бир өзүнчө духу чоң, эчтекеден коркпойт, аны сабасаң да эчтеке кылбайт, иштебейт. Мыкачыласаң да, бүт үй бүлөсүн кырсаң дагы, бул балдарын, кыздарын кырсаң дагы, аялдарын кырсаң дагы индейцтер иштебей коет да. Иштебей туруп, мындай керек болсо, кичине мүмкүнчүлүк болсо эле сени сое кирет да. Ошентип европалыктар индейцтерди иштете албай коюшту такыр. Индейцтерди иштете албай, анан булар баягы кытайлар көп баягы көлөмдө келип башташты. Качып Тан империясынан, анан кийинки баягы революциялардан качып, Америка Штаттарына баягы боксер Ихэтуандар революциясынан качып келип баштаган. Бул жерден алгачкы кытайлар келе баштаган. Ошол кытайлардын саны бирок аз болчу, аларды кул кылыш кыйын болчу, анткени кытайлар жарандар катары эсептелинчү да. Анан эмне кылсак деп улар Африкага барат. Африкага барып туруп, аяктан Африка өзү бир нече мамлекетке бөлүнүп кетет. Ал мамлекеттер бири-бири менен согушуп, анан бири-бирин кулчулукка сата беришет да, баягы согуштун аягындагы туткундарды. Ал сатканда дагы Африкада элдердин түрү аябай көп да. Мисалы үчүн ушул эфиоптор кичинекей, аз иштешет. Нигериялыктар килейген дөөлөр да, ошол дөөлөр көп иштешет, көп иштей алышат. Чыдамдагы аябай чоң, булчуңдары кумуш сөөгү калың, анан ушуларды куулчулукка жарайт экен дейт да.
Аны менен бирге африкалык элдин духу да аз экен да, мындай индейстердей же түрктөрдүкүндөй, мисалы кыргыздыкындай аларды духун сындырууга жеңил болчу да. Анан ушуну түшүнүп, жана негизи баягы бүт Европа боюнча кылмышкерлерди жыйнаса дагы баары бир алардын саны бүт баягы эмгек жасоого жетпей калат да. Америка Штаттарында жаңы ачылган ошо кант тростниги Индиядан алып келинген жакшы өсөт экен, ошону байкашышты. Ошо мисалы үчүн пахта жакшы өсөт экен, ушуну байкашты да. Картошка жакшы өсөт экен, анан ушунун баарын өстүргөнгө жумушчу колдор керек да. Колдор жетишпегендиктен европалыктардын өзүлөрү өлөрчө иштесе дагы баягы мындай өндүрүштүк масштабка жетпегендиктен, өндүрүштүк масштабка жеткизиш үчүн булар кулдарды, африкалык кулдарды кеңири колдоно башташты дагы. Африкалык кулдардын эмгеги анчалык деле эффективдүү болбосо дагы, жетиштүү түрдө баягы байлык жаратпаса дагы баары бир буларга жетиштүү баягы алардын жалпы экономикасына келишишти да. Мисалы үчүн пулду алып келүү, иштетүү, ооруп калса дарылоо, өлүп калса жаңы кулду алуу, ошол нерселер экономикалык жактан аябай өзүнүн эффективдүүлүгүн ошол кезде көрсөтүп койду. Кулдарды дагы булар көбөйтүшчү да, кадимкидей эң күчтүү, ошол үчүн ошо кулга бүт аялдарды мажбурлап, ушул аялдар менен болосуң деп, макул болбой койсо сабап кадимкидей ошо анан эң күчтүүлөрдүн түрлөрүн чыгара башташты да ошо америкалыктар. Бүгүнкү күнү караганда бул деген абдан айбанчылык да. Жаңы замандагы 19-18 кылымдагы трансатлантикалык кулчулук бул деген баягы ошо Гитлердин Освенцимде элдерди, чыгыш Европанын элдерин кыргандай эле ошого барабар нерсе да. Бул аябай чоң маселе. Бирок ошол менен бирге бүгүнкү күнү Америка Штаттарынын 30% калкы ошол кулдардын урпактары да. Ошол атайын алып келген, Африкадан алып келген кулдардын урпактары. Анан буларды албетте трансатлантикалык кулчулукта бир нече миңдеген адамдар өлөт, 100 миңдеген ушул адамдар өлөт жолдон, оорулардан, деңизден баягы кеме аңтарылып кетсе, оодарылып кетсе, бир канча киши өлөт. Анан кулчулуктун өзүнүн баягы кээ бир кулдар баш ийбей, көтөрүлүш жасаганга аракет кылып, каршы чыгып, иштебей, аларды мыкачылап, аябай кыйнап, өлтүрүп, ушундай кандайдыр бир нерсе ушул аябай начар нерселер болуп кетет да. Ошентип Америка Штаттары өзүнүн ошо тарыхында ушундай уят, аябай бөлүкчөнү камтыйт да. Ушул кезде ушул трансатлантикалык кулчулукту франциялыктар Гаити аралдарында алып барат. Британиялыктар ошо көбүнчө аралдарда, ошо Кариб аралдарында, Доминикана, Пуэрто-Рикодо испаниялыктар, ошо баары ошо кулдарды колдонот да. Кулдарды колдонот, анан эң көбү ошо Америка Штаттары пахта чыгарганга жана ошо кант чыгарганга да эң негизи кулдар колдонулат да. Кофе чыгарганга да кийин колдонула баштайт. Анан ушинтип кулдардын саны кескин көбөйөт дагы. Бир нерсе эң жагы ошо кулдарды көп саткан мамлекет Африкада. Бул Дагомея мамлекети болот. Дагомеянын армиясы аялдардан турат. Ал аябай күчтүү армия, ага ошо баягы кул сатып алуучулар курал алып келет Европадан, мылтыктарды. Анан ошол мылтыктар менен аялдарды куралдантып, анан ошол Дагомея деген мамлекет аябай көп кулдарды өндүрүп, башка Африканын ичине, ортосуна чейин барып кол салып, жергиликтүү баягы ошо ууруларга, анан уурулардан ошо өлтүрүп башчыларын, элдерин барымтага алып, анан кайра кулчулукка сатып, ушундай бизнес жасайт дагы. Дагомея мамлекети Африкада аябай кыйын өнүгүп, күчтөнүп кетет да. Анан ошол мамлекет ошо миллионго чейин ошо кулдарды сатканга жооптуу деп айтылат. Африкалык мамлекет өзүнүн баягы бир түстүү териндеги, бир жерде жашаган, мекенинде жашаган кишилерди ушинтип сатканга. Анан албетте бул кулдардын көлөмү баары ошо Америка Штаттарына, көбүнчө Дагомеядан жиберилет да негизи. Анан Америка Штаттары түзүлө баштайт акырындап, баягы жаңы штаттар пайда болот.
Анан ошо мисалы үчүн кызыл бул деген Америка Штаттарынын кулчулук эмгеги аркылуу экономикасын түзгөн штаттар, бул эми түштүк штаттар деп аталат. Жана ошо көгүш бул деген эркин штаттар, бул жерде кулчулук башынан эле баягы штаттар иштей баштаганда эле уюшулганда эле кулчулук каршы чыгышкан. Кулчулук биздин штатта болбойт деп жарыялашкан. Анан ошол негизи мындай кызгылт бөлүктү карасак, бул жерден өзгөчө көп кулдар болгон ошо мамлекеттер. Анан эң эркин мамлекеттер ошол агыш көгүш карасаңыздар, ошо аякта кулдар качып барып түштүк штаттардан эркиндикке мындай жетишкендер болот да. Анан ушул штаттар, кызгылт болуп турган штаттар кулдарды аябай катуу концлагерден да жаман ушу бир нече жыл ушинтип пайдаланат да. 17-кылымдан баштап 19-кылымга чейин пайдаланып келет да. Пайдаланып келгенде негизи ошо 19-кылымда ошо кулчулукка каршы кыймыл Америка Штаттарынын ичинде башталат. Кулчулукка каршы ошол күрөшкөндөр өзүлөрүн аболиционисттер деп аташкан. Жана ошол аболиш деген бул деген кулдарды бошотуу деген ушундай бир саясий кыймыл болгон да. Анан акырындап булар өзүнүн баягы үнүн чоң ката баштайт. Анан ошол кулчулукту жоюуга кандайдыр бир үндөр угула баштайт Сенатта. Бирок бул деген түштүк штаттарга өтө жакпайт. Түштүк штаттар айтат, силер эмне айныдыңарбы, биз деген кулдардын жардамы менен гана эле наныбызды табабыз дейт да. Түндүк штаттар эмне үчүн кулчулукка каршы чыгат? Анткени түндүк штаттар башынан эле уюшулганда булардын тапкан терген акчасынын баарын британиялыктарда жаңы ойлонуп табылган, жаңы чыккан ошол өндүрүштүк машинелерге, жабдыктарга жиберишет да. Ал жабдыктар ошол Британияда болуп өткөн өндүрүштүк революциянын натыйжасында ошо аябай продуктивдүү болот. Кулдардын эмгегине караганда көбүрөөк байлык алып келет. Машинелер ошо пар менен иштеген, буу менен иштеген машинелер аябай эффективдүү болот. Автоматизацияланган, жарым автоматизацияланган, механизацияланган өнөр жай кулдарга караганда көбүрөөк товарларды өндүргөнгө жардам берет да. Анан ушул нерсе түндүк штаттарда кеңири өнүккөндүктөн алар түштүк штаттарга каршы мындай кыйшык көз менен карай баштайт да, айтат да. Эгерде силер ошо кулдарды бошотсоңор, бизде жумушчу колдор көбүрөөк пайда болмок. Бизде мындай адам укуктары менен бирге эле биз адам катары тааныйт элек ушул кулдарды. Алардын эркин адамдын эмгегинин үзүрү, эмгегинин эффективдүүлүгү жогорураак да. Кулдардын эффективдүүлүгү аябай төмөн. Анткени кулдар бул деген каалабай таяктын астынан иштешет деп айтышат да. Анан ошол сөздөрдү уккан түштүк штаттар кыжырый келе баштайт. Ошол түштүк штаттар кулдарды иштеткенге өтө көнгөн болчу. Аларга бул нерсе абдан ылайык болчу. Жана негизи бир гана эмгек эмес, адамдык эмгек эмес, бул деген өзүнчө кандайдыр бир бийликтин түрү да. Ошол адамдын жашоосуна, өмүрүнө болгон бийликти баш кылып алып, тууга көтөрүп алып, булар аябай өзү ырахаттанышкан да адамдар. Кадимкидей эле башка адамдардын кыйноосуна өлө ырахаттанып, андан кандайдыр бир ошо өзүнчө кандайдыр бир өзгөчө аларга жаккан сезимдерди өндүрүшкөн да. Ошол нерсе булардыкы кандайдыр бир адам эмес, мына айбан сыяктуу эле баягы мал чарбасында малчы катары, адамдар болсо, кулдар болсо мал катары ушундай каралчу да. Анан бул нерсе албетте ушу түндүк жана түштүк штаттын ортосунда мындай кандайдыр бир өтө чоң жеккөрчүлүк жана карама каршылыкты жаратат. Анан ошол кезде эле индеецтерге каршы түндүк штаттарда катуу согуштар башталат. Индеецтерди кыра албай, аларга күчү жетпей, ошо негизи индеецтердин баягы канча адамын кырбаса, канча адамын оорудан өлбөсө, армия түзүп, ошо Америка Штаттары армияны жибербесе индеецтерге каршы, индеецтер менен согуштар башталат. Ошол согуштар кадимкидей баягы континентте армиялык баягы эки армия согушкандай эле болот да. Бирок индеецтердин саны азайбайт. Индеецтердин саны азайтыш үчүн булар
байкай баштайт да эмне үчүн индеецтер жеңилбей жатат деп. Анан амалын табышат. Ошо америкалыктар, колониялык штаттар көрсө индеецтердин санын жана күчүн бизондордун эти мындай кандайдыр бир кармап жардам берип жатыптыр. Бизондорду эгерде мисалы үчүн атпаса, жок кылбаса, индеецтер да жоголбойт экен да. Анан бизондордун аркасы менен индеецтер тамактанып, бизондун эти менен анан ушундай чоң күчтүү адамдарды жаратып, төрөп, тарбиялап, анан ошо европейлерге каршы чыгып атканын көрүп, атын да өздөштүрүшөт индеецтер, мылтыкты да өздөштүрүшөт, тактиканы да өздөштүрүшөт. Бирок индеецтердин бир жаман жери, ушул жерден айтып коюш керек, кыргызга да бир аз окшоп кетет, биздин мекендештерибизге да окшоп кетет. Кичине эле жеңишке жетишсе, тойлойт да, тойлойт, чайлайт, арак ичет. Анан жеңишке жетти дейли, албетте баягы эч кандай жаңы ыкмаларга үйрөнбөйт. Мектептерде европейлер өзүлөрү ачып беришти, Америкалык түндүк штаттарда ачып берди, мектепке келгиле окугула десе, окубай койду. Койгула, сенин билимиң эмне деп, бул жаратылыштан эмнеси өтөр жок. Жаратылыштан эркин ат мустангдын үстүнөн чаап туруп, анан ошентип бизондун этин жешке эмне теңелсин? Силердин технологияларыңар, силердин ошо илимиңер, койгулачы бунуңарды, бул алага жакпайт, алардын аласы Маниту деген болчу да. Улуу Манитуга бул жакпайт деп. Алар инновациядан баш тартып койгон да. Мылтыгыңар жакшы, бирок мылтыкты кантип жасаганын биз үйрөнбөйбүз деп, ушундай эчтекеге үйрөнбөй, эгерде акча берсе, акчаны тез ошо аракка корото салып, аракка жөндөмүн көрүп, актар баягы колонисттер буларды муну арак менен эле өлтүрө турбайбызбы деп, дагы аракты көбүрөөк жасаганга буйрук беришет дагы. Аракты көп жасап туруп, индеецтерге кээ бир учурда сатып, кээ бир учурда бекер таратышат да. Анан индеецтер ушул аракты ичип, аябай тойлоп жеңилгенде жок болуп кетип, анан акырындап жок болуп кете баштайт. Анан булар индеецтердин тамак ашын жок кылыш үчүн бизондорду өлтүрө баштайт. Ушинтип Америка штаттарында бир 50 жылдын ичинде 3 миллионго чейин бизонду атып салышат да. 3 миллион бизонду жок кылышат. Жана ошонун аркасы менен индеецтер өтө алсызданат. Ушул мисалы үчүн сүрөттө көрүп атасыздар, бул тарыхый сүрөт, бул деген бул жерде бир миллиондогон бизондун башы жатат да, ошо мүйүз менен башы жатат. Ошончо бизондорду өлтүрүп, этин жебей эле, жөн эле чиритип эле, эч кандай баягы өндүрүштүк кызматтарга колдонбой, жөн эле баягы индеецтерди кырыш үчүн эле бизондорду кырышкан да. Ошо бизондорду кырган соң индеецтердин да саны азайып кетти да. Индеецтердин баягы жей турчу тамагы азайды. Индеецтердин чоң отряддары, ошо аскерлери Түндүк Америкада күчүн жоготту. Индеецтер анан келип арак сурай баштады, актар аракты бере баштады, ушул колонисттер. Индеецтер өлү арак ичип туруп, ошо арактын аркасы менен нак кырылып кетишти да. Ошо менен анан акырындап ушу индеецтер менен согуш башталганда ушундай болчу да. Мисалы үчүн ошо сары зона, бул деген ак колонисттер зонасы, кызылдын ортосунда зона, бул деген индеецтер менен согуш болуп аткан жак. Тиги кызыл зона бул толугу индеецтер менен башкарылган жерлер да. Ушундай болчу Америка штаттарынын фронтир деп аталган, бул деген ошо сары зонанын чегарасы. Пионерлер бул деген ошол фронтирге барып, индеецтерден жерди тазалап, кырып аларды, өзүнө жер тилкесин бекитип алган адам мамлекет тарабынан, Америка штаттарынын тарабынан ошол жерге укугун алчу да. Ошон үчүн ошо мейли индеецтер мени өлтүргөнгө ушундай тобокелчилик болсун, бирок мен өзүмө канча бир жер тилке алам деп элдер, жеке ушундай кандайдыр бир ишкерлер, жеке адамдар барып ошо жер тилкеси үчүн индеецтер менен кандуу салгылаш кылышкан да. Кандуу салгылаш кылып, ар кайсы ыкма менен аларды жеңгенге аракет кылган. Дал ушул фронтир кезинде эң негизги баягы жапай батыш деген чыгармалар жан көрө баштайт, жүз көрө баштайт ушул дүйнө жүзүндө. Бул жерде негизи баягы ковбойлор, индеецтер жана бандиттер ортосундагы атышуулар дал ушул мезгилге таандык болот да. Анан ошентип жылдан жылга шашпай
100 метрден ошо колонисттер келип жерге баягы казык кагып акырындап фронтир менен жылып индеецтерди сүрө башташат да. Анан ушул жерден Америкага барсаң, фронтирден казык каксаң биринчи алгачкы болуп, анан ошол жерде индеецтерден коргосоң, сен жер тилкесин алат экенсиң деген ушак Европанын бүт өлкөлөрүнө келип түшөт дагы, Кытайга чейин жетет. Ошону уккандар кытайлар келе башташат. Кытайлар келип баягы ошо казык какканга аракет кылышат. Алардын арасынан негизи эң көп европейлер, баягы өз өкмөтүнөн качкандар, эң чоң немистер диаспорасы келип туруп ушуну жасашат да. Анын аркасы ирландецтердин диаспорасы келип ушуну жасашат. Анын аркасы менен ар кайсы ушул баягы Австрия, Бельгия, Голландия, Португалия, Испания башка өлкөлөрдүн баягы өкүлчүлүктөрү, испандыктар көбүнчө Түштүк Америкага, бирок ошол негизи европейлер, түндүк европейлер так ушул түндүк батыш европейлер дагы ушул Америкага келип, Америка бул деген мүмкүнчүлүктөрдүн мекени, мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү. Биз ушул жерден өзүбүздүн келечегибизди курабыз деп казык кагып 100 метрден жыла баштайт да. Ошо Американын баягы Тынч океан жээгине карай, Атлантика океан жээгинен баштап. Анан ушинтип ушул жерден, так ошол жерден Индиялар менен согуштар башталат да. Американын регулярдык армиясы индеецтер менен согушуп, атышып, ошо тынбай атышуулар, согуштар болуп, миңдеген адамдар өлүп, индеецтер ошол курал тактиканы үйрөнүп кайра, бирок баягы фундаменталдык ушу билимди алгысы келбей, технологияны өздөштүргүсү келбей, ушинтип кечке согуша беришет дагы. Бирок индеецтердин ошол өзүнүн мындай прогресске каршы тургандыгы, жаңы замандан качкандыгы, баягы жаңы билимди албагандыгы, европалык ооруларга туруштук бербегендиги, арак ичкендиги, аракты өлөрчө көп ичкендиги ошол индеецтерди алсыратат. Бири-бири менен билимдик түзүп албагандыгы, ар бир уруусу өзүнчө, ар бир уруунун башчысы өзүнчө, эч ким бири-бирине баш ийбейт, эч ким бири-бирине биригели десе укпайт. Бирөөсү сен согуш десе, экинчиси мен согушам өзүнчө, сен согуш өзүнчө деп ушинтип атып, бир-бирден индеецтерди ошол американецтер кырат дагы. Кырып туруп анан индеецтерге негизи баягы мектепке окуп, христиандыкты алып, баягы цивилизацияга кошулам деген индеецтерди өткөрүшөт, тийишпейт. Бирок баягы жок, баягы мен жапай, мен деген ата бабалардын баягы ишениминен чыкпайм, мен деген ошо Маниту улуу ошо арбак менен сүйлөшөм, анан ошо силерге каршы согушам дегендерди атып, өлтүрүп, ушинтип тынбай, согуш бүтпөй, темир жол да сала башташат ушул кездерде Америка Штаттарына. Темир жол салганда ошол темир жолдорду талкалап, темир жолдон өткөн баягы поезддерди аткылап, ушинтип бир нече жолу ушу индеецтер өзүнүн мекенин кайтарганга аракет кылат. Бирок индеецтерде биримдик жок болгондуктан көп учурда бири-бири менен да согушушат да. Индеецтер бири-бирин кырып койгонго дагы барышат. Апачи менен команчилер бири-бирин кырып, гурон менен иракездер бири-бирин кырып, гурондор магикандарды кырып, магикандар делаверлер менен согушуп, Навахо Юта менен согушуп, ошо Дакота негизи баягы өз ичара согушуп, ушундай баягы индеецтер өзүн алсыздатат. Аны көрүп, огой бетер баягы эки элдердин ортосунда от жагыш үчүн ошо европейлер бирисине кандайдыр бир соода артыкчылыктарды берип, бирисинен соода артыкчылыктарын алып, ушинтип кандайдыр бир оюн алып барып, бөлүп, жарып, акырындан индеецтердин жокко чыгып кетишет да, саны жокко чыгат. Индеецтердин белгилүү башчылары Джеронимо жана башкалар акырында согуштардан утулуп, ошол адамдардын колуна түшүшөт дагы. Алардын карамагында кадимкидей музейдеги экспонат болуп, музейге тирүүлөй экспонат болуп, арак ичип, музейлерине, цирктерине барып, ошол жерден анан бийлеп, ошол жерден анан отуруп калышат да. Баягы аны ошо индеецтерди жеңген европейлер келип, анан музейлерден карап, пай, могул Джеронимо канча миңдеген
Европей солдаттарын өлтүрдүү карагылачы, музейде отурат деп ушинтип күлүмсүрөп башташат да. Ошондо индейцтердин калдыктарын резервацияларга айдашат. Резервацияларга айдап туруп, кийин жакын арада эле ушул 20-кылымда индейцтердин астынан кечирим сурап, ал резервациялардан өзгөчө укук берип, бир гана ошол Америка Штаттарында бир гана ошол эл резервациядан ар кандай иш аракеттерди, мисалы үчүн Америка Штаттарынын башка жерлеринде тыюу салынган иш аракеттерди жасаганга мүмкүнчүлүк алат. Мисалы үчүн апиум өстүргөнгө, марихуана өстүргөнгө же болбосо казино курганга ошо дагы индейцтерге уруксат берет да. Индейцтер казино куруп, ошо мамлекетке эч кандай салык төлөбөйт бүгүн Америка Штаттарына. Салыктардан бошотулган толугу менен, бирок бир шарты бар, резервациядан чыкпаш керек ал үчүн. Резервациянын ичинде гана ушул казинолор, отелдер курулуп, анын ичинде баягы салык төлөнбөйт. Ошентип резервацияларды 20-кылымда америкалыктар кечирим сурамыш болуп, аларга кандайдыр өзгөчө экономикалык зона катары уюштурду. Ал эми 20-кылымга чейин резервациянын ичинен индейцтердин кырылышына бүтө бөлгөлөрдү түзүп аткан. Ошо жакында эле Мартин Скорсезенин ошо Гүл айымдын өлтүргүчтөрү деген киносу чыкты, Убийцы цветочной луны деген. Ошондой нерсе да болгон. Кээ бир резервацияларда нефть табылган 20-кылымда. Ал резервациянын нефтин алыш үчүн актар, мисалы үчүн ошол индейцтерди, аларды аялдыкка алып, баягы келиндерин алып, баягы келиндикке акырындап кудалашып түшүп, алардын жерин бөлүштүрүп, алардын нефтин алып, акчасын акырындап кырып атышты да бири-биринен. Ушундай да нерселер болуп атты. Индейцтер болсо цивилизацияга, куучулукка эч кандай туруштук бере албай, акылы жетпей, аскерий күчү да жетпей, ошондой кырылып кетип атышты да. Бирок азыркы кезде индейцтердин көбү тирүү калды, аман калды. Аман калса дагы баягыдай эле арак ичет, баягыдай эле азыр жаңы наркотикалар бар, андай баңгизаттарды ошо колдонот. Ошондой эле баягы ар кандай баягы ошо оюн зоокко алданат, нем-кичекти, алардын абалы оор да. Азыр индейец менен ошо метистер, актардын аралашмалары кинолордо чоң, мисалы үчүн, ийгиликтер жаратат. Ошол эле Киану Ривз, мисалы үчүн, ал Дакоталардын каны бар дейт да, индейцтердин каны бар. Ошол эле баягы көптөгөн, мисалы үчүн, Голливуд жылдыздары, саясатчылары көбүнчөсү ошо индейцтердин каны бар деп айтышат да. Ошондой эле киши болбосо, таза накта индейцтер ушинтип резервацияларда отурат, эми-чекти. Медициналык деңгээли ылдый. Салыктарды төлөбөсө дагы, кээрлер бай болсо дагы, чириген бай болсо дагы, баары бир баягы өзүнүн өлкөсүн колунан жоготуп алышты да. Ушинтип индейцтердин доору өтөт. Индейцтердин доору өтөрү менен 1803-1804 Испания менен согуш болуп кетет. Америка Штаттары Испания менен ачык согушка өтүп кетет. Ошол кезде Испания Америка Штаттарынын кескин бөлүгүнө ээлик кылган. Мисалы үчүн ошо 1800-жылдардагы картаны карасак, ошо негизи Калифорнияга чейин, Техас, ошо Джорджия штаттары, ушул штаттар баары негизи ушул жерде гана Америка Штаттары болгон, калган штаттар жапайы штаттар болгон да. Анан ошол азыркы могул картадагы кызыл менен көрсөтүлгөн бөлүктөр бул жалаң Испанияныкы болчу, анан Калифорния гана орустардыкы болчу да. Ошондой болчу ошол 8-жылдары. Анан АКШнын президенти Джон Адамс Испания менен согушту баштаганда, аябай кызуу Испаниялык Наполеон деп аталган ошо баягы испаниялык башчылары Америка Штаттарын ала баштайт да, жаңы территорияларын, колонияларын ала баштайт, жеңе баштайт дагы, алдыга жыла баштайт. Анан ушул аябай чоң коркунучту сезип, америкалыктар түштүк штаттарда, мисалы үчүн ошо кул эмгегин колдонуучу штаттарда кача башташат дагы түндүк жакка. Түндүк жактан мындай өндүрүштүк штаттар болгондуктан аякта курал жетиштүү, курал көп. Ошон үчүн ал куралды акырындап баягы дайындап башташат дагы, согушка киришишет. Согуш аябай кызуу болот дагы, Испанияны жеңишет. Испанияны жеңгенден кийин Испанияда ошо негизи боливариандык революция болуп, колониялар өз баягы өзүнүн көз карансыздыгына жете баштаганда, аякта кулдар жана индейцтер жана креолдор өзүнүн бийлигине келип, жаңы республикаларды, жаңы мамлекеттерди түзө баштаганда, анын дагы бир жаңы мамлекети ушул Испаниянын так баягы бийликти жоготуп алганда, Испаниянын
баягы мураскери болгон Мексикада. Мексикалык жаңы өкмөт түзүлө баштайт. Жаңы өлкө түзүп баштап туруп, анан испанча Intervention Estadounidense en Mexico деген согуш башталат. Guerra Estados Unidos Mexico деп. Ошол Мексика кайра Америка Кошмо Штаттарына кол салат дагы. 1846 жылдан 1848 жылга чейин Америка Штаттары менен Мексиканын ортосунда кагылышуу кызуу болот дагы. Мексикалык ошо күчтөр Техасты алып алат. Техасты алып туруп, ошо негизи 47-жылдагы согуш деп аталат, мүмкүн ошо интервенциясы. Кошмо Штаттар негизи Мексика согушу деп аталат. Ошо Мексика те Түндүк Штатка чейин колун жаят дагы, Америка Кошмо Штаттар жарымына чейин басып алат. Бирок ошо Мексикалык согуш башында Мексика үчүн ийгиликтүү өтүп баратканда, кайра Америка Кошмо Штаттары үчүн алар ресурстарды топтоп, алар кошумча Франциядан жардамды алып, кошумча Британия менен достошуп калган болот. Ушул заматта Британиядан кандайдыр бир аскерий жардам алып туруп, алар деген Мексикага каршы кайра сокку урушат дагы. Сокку уруп туруп, Мексикага өтүп кеткен көп территорияларды, ошо мисалы үчүн ошол эле Калифорния штатынын ошо чыгыш тарабын жана ошо түштүк штаттардын көбүн кайра кайтарып Техасты басып алышат дагы. Америка Кошмо Штаттары аябай кеңири чоң мамлекет болуп кетет дагы. Азыркы картадагы сүрөтүнө окшоп калат да, чек араларынын сүрөттөрүнө окшоп калат. Ошол эле кезде Мексика менен согуш бүтөөрү менен Америка Кошмо Штаттарында түштүк Америка, Түндүк Америка менен согуша баштайт да. Жарандык согуш башталат. Жарандык согуш бул биринчи баягы Абрахам Линкольн президенти Америка Кошмо Штаттарынын ошол аболиционисттик баягы мыйзамды чыгарып туруп, ошо 20 кул эмес штаттар менен Түндүктүн 4 кулдук мамлекети менен түштүктүн 11 кулдук мамлекет ортосундагы согуш ачылып кетет. 1861-1865 жылдары. Ушуну жарандык согуш деп аташат. Бул жерден Түндүк штаттар Мексиканы жаңы жеңгенден кийин жана жаңы Техасты колго алып алгандан кийин Техаска кулчулук эмгекти жая баштайт. Түндүк Америкада Абрахам Линкольн ушул кулчулукту жойдук деген жарыялайт. Жарыялагандан кийин Түштүк Америкадагы штаттарда кулдар көтөрүлүштөрдү башташат. Ошол кулдар көтөрүлүш эркиндикти талап кылгандан кийин ошо штаттар айтат да, баягы Түштүк штаттар, кой, бул Түндүк штаттар такыр айван болуп кетти, бизге каршы түзмө-түз каршы бизге иш жасады, кулчулукту жойгон атат. Кулчулукту жоюу мүмкүн эмес, биздин экономикабыз кыйрайт ушундан деп туруп, анан Түштүк штаттар менен согуш башташты да. Ушул согуш тыынбай болгондуктан ошол согуштун аябай көп кан төгүлөт да. Кан төгүлүп туруп, бири-бирин бычылдатып өлтүрө башташат америкалыктар. Анан негизи ошо 4 жыл өткөн согуштун ичинде Түндүк штаттар айтат да, эгерде сен баягы африкалык болсоң, кул болсоң, эгерде сен өзүң кожоюңдарыңды Түштүк штаттарды өлтүрсөң, жана ошо Түндүк жылдызын карай качып Түндүк штаттарга келсең жана армияга кирсең, армиядан эгерде кызмат өтөсөң, согуштун аягында толук кандуу эркиндикти жана АКШнын жарандыгын аласың деген жарыяны берет Абрахам Линкольн. Негизи Абрахам Линкольнду анан атып салганы, булар айтып атышат, негизи ошо Түштүк штаттардын өчү болгонго депчи, анан акырында атып салышат ал президентти. Анан негизи негирлер баягы африкалыктар аябай жакшы кабарды уккан соң алар ошо иш аракеттерди баштап туруп, анан көбү чын эле америкалык континенталдык армияга кызмат өтөп, эркиндикти алып, толук кандуу Америка Штаттарынын жараны боло башташат да. Анан ушул жарандык согуш өткөндөн кийин мынакей көгүштөр, бул деген Түштүк штаттар да, Түндүк штаттар баягы сарылар. Анан согуштар өтүп, кээ учурда түштүктөр аябай жакшы согушат, анткени Түндүктө жалпы жарандар согуш даярдыгы аз болчу. Түштүктө болсо кулдарды дайыма көзөмөлгө алыш үчүн алардын элиталары, алардын жарандары негизи баягы европалык нациядагы жарандар, алар аябай күндө машыгат да, күндө согушка машыгат. Ошон үчүн түштүктөр күчтүүрөөк чыгат. Бирок
түштүктүн экономикасы агрардык болгондуктан жана жалаң пахтадан көз каранды болгондуктан түндүк штаттар атайын баягы корабльдерди куруп, монитор сыяктуу инновациялык корабльдерди куруп, ал корабльдер менен блокада кылышат да, ошол пахтаны сатууну Европага бууп салат түштүк штаттарга. Түштүк штаттарга ошону бууп салгандан соң түштүк штаттарга Испаниядан курал жетиштүү түрдө жетпей калгандан ушул түштүк штаттар алсырай баштайт. Түндүк штаттарда болсо экономикалык, индустриалдык экономика болгондуктан, өндүрүштүк экономика болгондуктан, алар түштүк штаттардан караганда акчасы да көп, куралы да көп, эли да көп болот да. Ошон үчүн аскери аз болсо дагы түндүк штаттар аскерлерди даярдоодо система түзүшөт дагы, анан түштүк штаттар жеңип салат. Жеңип салганда жаңы ошо согуш болгондон бүткөндөн кийин Америка штаттарында темир жолдор доору башталат да. Ушул жерде Эндрю Карнегиге окшош баягы темир ширеткен ишкерлер пайда болот. Ал темирден ошо баягы Европага өтпөй, көбү сатылбай, эмне кылсак экен деп, анда темир жол салалы деп, ошол темир жол салганга жана небоскреб салгандарга сата башташат дагы. Ушул долбоорлор, небоскребтор жана асманды баягы тырмаган имараттар жана темир жолдор аябай көп темирди керектешет. Ушуну менен Америка штаттары бүт толугу менен темир жол тоору менен оролот да. Ошол темир жол тоору менен оролгон Америка штаттарда логистика аябай тез өнүгө баштайт. Бул өлкөнүн баягы канын тез жүгүрткөндөй эле болуп калат да, допинг болот да өлкөгө. Бул жерде экономика тез өнүгө баштайт. Жаңы фронтирдин индейцтерди жеңилген жерлерде жаңы шаарлар пайда болот да. Ал шаарларга бүт дүйнө жүзү боюнча жыйналган ошо мигранттар келип, кемелер менен океандарды ашып келип отурукташып, шаарларда бум башталат да, шаарлардын өнүгүү буму башталат. Ушул темир жолдор эң алыскы шаарларга жакшы мындай өбөлгө түзөт да, өнүгүүгө. Жана бул өнүгүү жарылуу сыяктуу Америка штаттарына тез байыта баштайт. Түндүк жеңип туруп 1865-жылы 18 декабрда АКШ Конституциясына 13-чү түзөтүү расмий жарыяланган, өлкөдө кулчулук толугу менен жоюлат. Ушуну менен 19-чу кылымдын баштарында кулчулук жоюлган соң, албетте бул деген ошо Америка штаттарынын өндүрүштүк жолун тандаганын билдирет дагы, өндүрүштүк жолу алдыга жылат да. Инновациялар заманы башталат. Америка штаттарда жаңы идеяң бар болсо, мамлекет сага премия төлөйт да. Эгерде сен акылдуумун, мен деген ушу бирдемке ойлоп таптым деп келсең эле, Америка штаттарынын саясаты башынан ошондой болот. Эң акылдууларга акча бер. Акылдуу экенин далилдеш керек да, кандайдыр практика жүзүндө колдонуучу мындай кандайдыр бир ойлоп табууларды көрсөтүшү керек. Эгерде ойлоп табууларды баягы патенттесе, анда ага акысы толук, идеясына да акысы толук. Эгер патенттебесе, аны урдап алса болот деп. Ошентип баягы эрежелер түзүлүп, ошол Америка штаттары дүйнө жүзү боюнча эң алдыңкы идеялардын өлкөсү болуп калат. Ошол эле 19-чу кылымда да. Эң алдыңкы идеялар бул жерден текшерилет, ишке киргизилет жана ар кайсы ошо бай адамдардан, мамлекет тарабынан колдоого алынат да. Ошол кезде эле стартаптар пайда болот, ошол кезде эле венчурдук фонддор пайда болот. Ошол кезде эле элдин астына чыгып эле мындай эле, мен бирдемке ойлоп таптым, мисалы үчүн мен ошо холодильник ойлоп таптым, холодильник сатам десе, сага эле чуркап келишет да. Кел көрсөт мага деп, ошо бай адамдар. Анан көрсөтсөң, анан мен сага салам, жок мен сага салам, аукцион кылып туруп, анан ошол холодильникти сүйрөп кетет дагы. Анан ошол холодильникти баягы өндүрүштүк масштабка чейин чыгарып туруп сата баштасаң, ошонун бүт өндүрүшүн уюштурганга атайын кишилер өзүнүн акчасын алып келип берет да. Анан ошол акчасын алып туруп, өндүрүштү уюштуруп, сатып, ийгиликтүү сатып ийсең, андан ары дүйнө жүзүнө да саттырат да. Дүйнө жүзүнө сатсаң, миллионер, миллиардер болуп каласың да. Дагы ушул система менен, дагы ушул Америка штаттарынын мындай ыкмасы менен ал өтө чоң, аябай бай мамлекетке айланып кеткен да. Бизде кандай, сен азыр акылдуу болуп чыксаң, сен айтсаң, мынакей мен бирдемке ойлоп таптым десең, койчу дейт да, эң биринчи душмандарың, эң жакындарың да. Эгерде эркек болсоң, аялың биринчи душман, аял болсо күйөөң биринчи душман, чүнчүтүп салышат да, койчу сен депчи, ой,
велосипед ойлоп таппачы деп сени чүнчүтүп эле кекетип мокотуп салышат. Анан досторуң барсаң өлдүң да, досторуң сени критикалап, элге жарыяласаң сени мындай комментарийлер жазып, айбан сен эчтеке колуңан бук да келбейт, бул да келбейт. Аның иштемек беле деп коюшат да, анан ошону менен анан отуруп каласың. Ата мен деген фантазер окшоймун, кой эчтеке жасабай эле коеюн. Кана барып жумушка барайынчы, кана жумуш жокпу, анда Орусияга кетейинчи деп кетип каласың да ошентип. Бизде ушундай система Советтер Союзунан бери түзүлгөн. Америкада ошол кездеги система 18-жылдын 19-жылдын аягынан система башкача болчу да. Аякта сен мен бирдемке ойлоп таптым десең эле сага чуркап келишет. Эмне ойлоп таптың, көрсөт деп. Муну ойлоп таптым десең аны айтышат, практика жүзүндө көрсөт, иштейби деп. Анан иштейт десең анда жакында ошо ярмарка болот, выставка болот, ошого катыш дейт да. Ярмарка, выставкага катышасың. Анан ярмарка, выставкадан жаныңа бай кишилер келип алып, 6-7 бай киши келип алып айтат. Кана ойлонуп көрчү, муну ала алышабы элдер? Жарайбы элге? Жарайт деп далилдесең, анда айтышар эле да. Мынакей менин акчам, мен лаборатория түзүп берем сага. Лабораториядан ушуну сынап, мындай майн чыгарып жаса. Бир гана шарт ошо мен менен келишим түз. Патенттик келишим түзөсүң, патентти мен сатып алам. Же болбосо патентти өзүң атыңа сатып ал. А мен болсо сен ошо компанионуң болуң, 90%, 50% үлүшкө кирем. Жана өндүрүшүңдү уюштуруп берем, калган акчасын анан мен алам дейт да. Кошумча үстүнөн түшсө ошону мен алам. Анан сен ойлойсуң, бул менин патентимди сатып алса, же болбосо патентим кошо киришсе, бул деген мени миллионер кылат, өзү миллиардер болсо да мен миллионер боломун деп, анан макулмун деп, анан колуна бир чабасың, айтасың, бүттү, мейли лабораторияң гана деп. Барасың, өлөрчө иштейсиң, лабораториядан прототип чыгарасың, ал прототип дүйнө жүзү боюнча сатылат да. Эки башка подход да, эки башка ыкма да. Биздин Советтер Союзу, мурунку Советтер Союзу, Евразиялык элдер, Кыргызда койчу эни иштемек беле деп чүнчүтүп салат сени. Аякта болсо, бул иштейт турбайбы? Алып кел, мен сатып алам. Кел жайылт элге, мынакей өндүрүш сенин колуңда деп башташат да булар. Эки башка культура да, эки башка маданият. Ошон үчүн ушул инновациялардын мекени болуп, инновациялар эмгичекте ошол өлкөдө калып атат да, тилекке каршы бизге да жакшы өнүкпөй. Анан акылдуулардын качып келиши башталат. Америка Штаттарында инновацияларды колдойт экен, мамлекет акча төлөйт экен, бай адамдар акча төлөйт экен. Аяктан ушуну байып кетсе болот экен. Аяктан акылың менен байып кетсе болот экен. Ак эмгегиң менен, акылың менен тез миллионер болот экенсиң деп, элдин баары, акылдуулардын баары качып баштайт Америка Штаттарына. Станокторду жасаган адамдар баары кача баштайт да, ошо инновация, жаңы идеяларды ойлоп тапкандардын баары Америкага качашат. 1849-жылы мисалы үчүн алтын тумоо башталат да, ошол Калифорнияда, ошол жаңы орустар басып алган Калифорнияда, орустар ошол Калифорнияны кайра баягы орустун Калифорниясы болсун деп отуруп алса, анан мекенине жазса, биз ушул жерден баягы жерди кармап алдык, тилкени кармап алдык, Калифорния орустуку болот десе, царга сурашат, армия жибер, могу жерден желекти орнотолу дагы, чек араны куйралы десе, царь ошол кезде баягы революцияны жакындап калган болчу, өзүнүн маселелери көп болчу. Царь айтат, кой мен ушу силерге акча жибере албайм, дипломатиялык мындай кандайдыр бир максаттар менен таштап кеттим деп Барановду мажбурлайт да, таштап кет Калифорнияны деп. Баранов Калифорнияны таштап кетет. Таштап кеткен замат так ошол Калифорниядан алтын табышат да. Алтын таап туруп, орустардын бага ачылбай коет да. Биринчи ушу Клондайк, Аляскада алтын табышты, Алясканы сатып алгандан кийин Калифорнияны сатып алгандан кийин Калифорниядан алтын таап атышат да. Ошо америкалыктар. Аяктан алтын тумоо башталат. Ошол жерде Трамптын атасы келип туруп, биринчи ошо баягы мейманкана салат да, мейманкана жана баягы сойкукана салып туруп, ушул жерден анан Трамптын атасынын байлыгы башталат да, чоң атасынын байлыгы. Анан 1920-жылдар күркүрөгөн доор деп аталат да. Америка ошо бир нече жыл иштеп, 30-50 жыл иштеп, алтын таап, Клондайктан алтын таап, Калифорниядан алтын таап, Аляскадан өндүрүлгөн алтындар базарга келип, кошумча баягы мурунку пираттар, каперлер, баягы испаниялык галеондорду тоногон, алар экономикага алтынды ыргытышып аябай. Андан сырткары Түндүк Штаттар бүт согуштардан жеңип, ушу жарандык согуштан да жеңип,
өндүрүштүк кандай бир өсүүлөр, инновациялар башталат да, башталып туруп америкалык товарлар дүйнө жүзү боюнча сатыла баштайт. Жапония ушул кездерде Мэтью Перрич бара калып, Жапонияга биз менен соодалаш десе, Жапония соодалашпайсыздар, варварсыңар деп койсо, Киотодогу хан сарайды жардырып туруп, бир сыйра анан пушкалар менен анан айтат да, жок соода кылбасаңар өлөсүңөр деп. Анан жапондор алар менен соода кыла баштайт. Кытайга барып, Гонконг тарапка барып, англичандар алган колониядан американдар ошо Кытай биз менен соодалашсаңар жакшы болосуңар, соода кылбасаңар өлөсүңөр деп аларды да коркутуп үркүтүп, алар да макул болуп соода алып барып, ошо американ товарлар дүйнө жүзү боюнча жөнөй баштайт дагы, жана ошо Американын ичине аябай чоң байлык келе баштайт. Ошондо 1920-жылы күркүрөгөн доор деп аталат. Бул деген доордо Америка өлүрчө чириген бай болуп калат да, чириген бай болуп, ушул жерде баягы Гэтсби деген сыяктуу, ошо уулу Гэтсби деген кинону көргүлө, Великий Гэтсби. Ошо сыяктуу заман башталат да, аябай чириген байлар, аябай чириген ушундай негизи күндө майрам, күндө той, күндө майрамдамай, байлык толтура, аялдар иштебей калган чоң шаарларда байлардын негизи 30% түзөт да, элдин 30%. Анан ушундай заман доор келип, өлө жыргашат да америкалыктар. Өлө мындай сонун болушат. Ошол эле кездерде 20-жылдары Америка Кошмо Штаттарында ошо президенттери кургак мыйзам киргизишет да. Кургак мыйзам 1920-1933-жылы башталат дагы. Ошол дүркүрөгөн 20-жылдардагы эл өлө көп арак ичип, арак ичкенден өлүп, индейстерден артта калбай америкалыктар өлө баштаганда былчылдап, баягы арак ичкендиктен боорлор эзилип, бул жерден анан ага каршы өкмөтү чараларды көрөт дагы, ошо кургак мыйзамды жарыялайт да. Кургак мыйзамды жарыялагандан кийин албетте эл баары бир ичкиси келет аракты. Ичкиси келгендиктен алар деген ошо мыйзамга каршы келген ыкмалар менен арактарды өндүрүү жана жашыруун өндүрүү өндүрүштөрүн жайгаштыра башташат. Ал нерсени полицияга каршы мафия колуна алат. Бутлегер мафиясы пайда болот. Ошондо негизи Америка Кошмо Штаттарында мафия дайыма бар болчу. Биринчисинде эгерде мафия баягы жергиликтүү эрте келгендер, кеч келгендер деп бөлүнсө, аякта Нью-Йорк бандалары деген киносун көрсөңөр болот, аябай жакшы чагылдырылган. Кийин анан кургак мыйзам бутлегер мафиясы пайда болот. Джон Диллинджер жана башка ушундай мамлекеттин душмандары деген мафиололор мамлекеттен жашыруун түрдө ушул арактарды таратышат да, өндүрүп таратышат. Ушуну менен да мафия бай болот. Ушул жерде Чикаго мафиясы аябай көтөрүлөт да. Анан 1929-жылы кризис дагы башталат да. 1929-жылы паника болуп биржада кандайдыр бир мындай аябай мындай пузырлер, мындай көңдөйлөр пайда болуп, анткени баары элдин баары өзүнчө эле акционер болуп кеткен да. Акционер болуп, биржа пайда болуп, биржага акциялар сатып алып, ишканаларга үлүштөрдү алып алып, жыргап, ар кандай гана ишкана чыкпасын, аны алдын ала текшербей эле акцияларын ала берип, акцияларын алган сайын ал ишкананын баасы өсүп, бирок нак баасы өспөй, ошондой нерсе болуп жатканда Америка Кошмо Штаттарда ар бир кичинекей бала дагы инвестор болуп кеткенде, ошол кээ бир ишканалар чын эле көңдөй болуп калат да, аркасында эч кандай баалуулук жок. Ошол нерсе билине баштаганда ишканалар биринен арты бири ошо жарыла баштайт дагы, бааларын жоготуп баштайт. Толтура инвестиция кылган эл, өзүнүн тыйындарын, долларларын акцияларга, үлүштөргө кошкон эл бир эле секундада акчасыз калып калат да, анткени алар баягы ыргыткан акча эч кандай артында же жабдык жок, же имарат жок, же кандайдыр бир товар жок, эчтеке жок. Ушундай нерсени көрүп баштагандан кийин булар деген аябай чоң паника болушат. Паника болуп туруп, жарылып, ошол паниканын аркасы менен булар баягы чоң кризисти пайда кылышат. Кризистин аркасы менен көптөгөн ишканалар иштебей калат. Ошол кризисти пайдаланып Моргандар, Ротшильдтер, Рокфеллерлер, мисалы үчүн ошол кездеги
перспективасы бар, бирок ушул паниканын аркасы менен акчаны жетиштүү түрдө албай калган ишканаларга акциялары эчтеке турбай калганда ошол акцияларын сатып алышат дагы. Көп чоң келечектеги өсө турчу ишканаларды колуна алып алышат да. Эл болсо паника болуп, ишканалар жабылып, жумушсуздук пайда болот, ачарчылык пайда болот. Көп киши жумушсуз калат. Ошол эле кезде миллиардерлер доору башталат да. Миллиардерлер доору негизи бул деген эң мындай азыркы күндө лакап сөзгө айланып кеткен, фамилиялары, аттары болгон ушундай баягы адамдардын заманы болуп кетет да. Бул жерден баягы миллиардерлер ушундай биржалык паниканын аркасынан пайдаланып, акцияларды арзан сатып алып, анан кийин ошол кайра ишканалар жандангандан кийин, ошол көп акча алып келип баштагандан кийин акцияларын сатып же болбосо дивидендтерине отуруп, түшкөн дивидендтерине өтө бай болуп кетет. Абадан эле мындай бай болуп кеткен адамдар тобултура болуп кетет да. Анын аркасынан Эндрю Карнеги мисалы үчүн кедей киши, эчтекеси жок, аты жок, эч кандай баягы заты жок, эч кандай мурасы жок, эчтекеси жок, уурусу да белгисиз ушул киши барып эле ушундай сыяктуу кишилер өлөрчө иштеп, акырындап иштеп, конкуренттери менен күрөшүп, аябай карьера кылып туруп, башкарып баягы ишканаларда акча топтоп, кичинекей үлүштү сатып алып, аны чоң үлүшкө айлантып, акырында характерин көрсөтүп, 100% үлүшүн алып алып, акырында заводдорго ээлик кылып, ушул темир заводдорго, ишлетүүчү заводдорго бул эң бай адам болуп калат да Америка Штаты ошол кезинде. Бирок аябай бай болгону менен аябай кыракы, өзүнчө мындай өжөр, өзүнчө мындай орой адам болсо дагы, байлыкка жетсе дагы, жашоо аягында өлгөнгө аз калганда бул деген мурас жазат, керес жазат. Бүт мурасын бул деген Америка Штаттарынын билим берүү системасына мураскер катары бекитет дагы. Жана ошол өлүп калгандан кийин анын бүт байлыгы Америка Штаттарынын мектеп курууга, ошо билимканаларды курууга керектелет да. Ушинтип ушундай кишилер болгондон Америка Штаттарынын билим берүү системасы, инновациялык системасы кой бетер дагы өсөт. Бизде миллиардерлер эмне кылат байыганда? Футбол клубтарын алышат, мисалы үчүн ошо Орусиянын миллиардерлерин алсак, ошо Челси, Мелсилерди. Булар деген яхта алышат, жана башка ушундай кылышат да. Булардыкы болсо миллиардерлер аябай көп акча алгандан кийин билим берүү системасына бүт акчасын жөнөтүп коюшат да. Мектеп кургула, жаңы библиотекаларды кургула, лабораторияларды кургула, премияларды уюштургула, стипендияларды уюштургула деп ушундай кандайдыр бир башкача кандайдыр бир иш аракеттер жасашат да булардын чирген бай адамдары. Эндрю Карнеги ушундай адам болгон. Анан Ротшильдтер эмчекти, эң бай, алардын байлыгы жашыруун белгисиз да бизге так канча байлыгы, бирок триллиондогон, мисалы үчүн виза системасы, аякта бир ээси жок да, ошо Рэй Крок түзгөн система. Аякта 6 триллион бүгүнкү обороту. Булардыкы Ротшильдтердики балким андан да көп, бирок расмий түрдө эч жерде бул маалымат ачылбайт да. Ротшильдтер келип туруп ошол Америкага көчүп, Европадан, дүйнөлүк согуштардан качып, ушул Американын финансылык системасына колго алат дагы. Бүгүнкү күн ошол аябай чоң активдер ошолордун колунда да. Моргандар, мурунку пираттар, кийин ошол ата-бабалары пират болгон, Америкага качып, пенсияга качып карыганда акчасын алып келип, ошол акчасын банктарга салып, банктардан өстүрүп, өзүлөрүнүн банкын ачып, анан кийин ушул уулдары, неберелери ушул Америка Штаттарынын экономикасын башкарып калышат да. Алар деген чоң Morgan & Chase деген, JP Morgan'дан кийин банктар JP'лер менен биригип банктарды ачып, аябай финансылык күчтүү миллиардерлер болуп калышат. Ford Америкада ушул дагы инновациялардын кандайдыр бир үлгүсү да. Бул деген конвейер ачып, конвейер уюштуруп, иш алып барып аябай байытат да Америка Штаттарын. Ошо бир нече ар бир мен америкалыкка ушундай бир машина жасайм, арзан, мындай оригиналдуу, бирок кандай унификацияланган, биргештирилген ушундай бир машина жасайм деп конвейерден Фордторду чыгарып, ар бир америкалыктарга ушундай машинени колуна карматат да, кредитке сатат, банктар аркылуу сатат, түз сатат, ар кандай жолдор менен Форд ушу чын эле америкалыктардын баарын машинеге көндүрүп салат да. Сикорский Орусиядан качып келип туруп,
Америкага. Алгачкы вертолетторду жасаган адам да. Ошо brain drain деп коет, мээлердин агып кетүүсү деп аталат да. Ошо мурунку Орус империясынан анан Советтер Союзу курулганда Советтер Союзун жек көрүп Америкага качып, аны Советтер Союзунан дагы буга артынан куушуп, баягы өзү Орусияда жүргөндө куугунтуктап муну, куугунтуктоодон качып, анан ошол Америкадан вертолеттор жасап, Американын эң авиациялык мыкты авиациялык державага айланткан киши ушул да. Говард Хьюз ошо Американын авиациясына Райт, ошо Уилбур жана Уорвилл Райт агайыны самолетторду ойлоп тапкан да. Америкада эч ким ишенген эмес аларга ошо самолетту куруу мүмкүн экенин. Койгулачы дешкен, ошо асманга бир гана ошол аэростаттар уча алат, самолет эч качан уча албайт канат менен деп. Аны кайра көрсөтүп, кайра кургандан кийин ошол Говард Хьюз кийин ошол Райттардын системаларын колдонуп, ачылыштарын колдонуп, бир нече самолетторду жасап, акырында граждандык авиацияны түзүп, Панам компаниясын түзүп, ошо дүйнөлүк авиация системасын түзгөнгө чоң салым салган ушундай киши болот да, миллиардер болуп кетет да. Бул да баягы эчтекеден бир нерсе жашаган адам да. Ушундай адамдар доору келет ушул кезде. Ошентип Говард Хьюздун жардамы менен Америка Кошмо Штаттары авиациялык державага айланат. Ошондон бери ошол Уилбур жана Орвилл Райт алгачкы жолу самолетту асманга көтөргөндөн бери Америка Кошмо Штаттарынын аскер түзүмдөрү биз деген авиацияга ставка кылабыз деп чечим кылат. Эми кечекте Америка Кошмо Штаттарында негизги ставка, негизги көңүл авиацияга бурулган жана авиациялык иштерге гана каралган да. Ошондуктан ушул бүгүнкү күнү лидерликти дүйнө жүзүндө аскерий күч тараптан Америка Кошмо Штаттары алып келип жатат. Анткени кийин согуштар көрсөткөндөй, кимде авиация болсо ошол согуштан жеңет экен да. Кимде авиация болсо ошол көп күч кетирбей согуштун нугун өзүнө буруп салат экен, өзүнө керектегидей. Албетте экинчи дүйнөлүк согуш башталат 1942-жылы. Америка Кошмо Штаттары баягы көптөн бери согушка катышпай, бирок Жапония менен акырындап тиреши баштап, Жапония менен негизи Америкадан нефть барчы Жапонияга Филиппинден. Жапония ошол Филиппиндеги нефть кендерин өзүнө алып алайын деген ойлору болгон. Бирок Америка Кошмо Штаттары Жапонияга аны бербегенге аракет кылган. Анткени Жапония расмий түрдө Гитлердин, Германиянын өнөктөшү катары өзүн жарыялаган. Ошентип жарыялагандан кийин Америка Кошмо Штаттары аябай каршы карап ушуга, албетте экономикалык блокада кыла баштаган Жапонияга. Жапония Перл-Харборга кол салат. Кол салгандан кийин анан Америка Кошмо Штаттары аргасыздан ошо дүйнөлүк согушка катышканга кириши керек болуп калат. Буга чейин Америка Кошмо Штаттары ушо Ленд-лиздин жардамы менен кутулуп кетебиз деп ойлошкон. Бүт баягы кризистен чыгыш үчүн Теодор Рузвельт кезиндеги президент кезинде болуп жүргөндө ал деген баягы мамлекеттик ишканаларды уюштурган, мамлекеттик өндүрүштөр уюштурган. Анын ордуна келген кийинчерээк Франклин Делано Рузвельт жалгыз 4 жолу ошол Америка Кошмо Штаттарда президент катары шайланган адам, конституцияга каршы. Франклин Делано Рузвельт ошол негизи Ленд-лизди ачып берет өнөктөштөргө, Британияга жана Советтер Союзуна. Эгерде бүгүнкү күнү карасак, Ленд-лиз болбосо Советтер Союзу утулмак. Ленд-лиздин жардамы менен Советтер Союзунун 40% взрывчаткасы, ок-дарысы, техникасы Америкадан келген болгон. Бирок аны албетте Сталин өтө жаман нерседей көрүп, бул деген социализмдин идеяларына шек келтирет деп, аябай катуу пропаганданын жардамы менен баягы согуш бүтөөрү менен мындай да болчу, баягы Ленд-лиздин калдыктарын эгерде баягы Советтер Союзу согуш таласында жоготпосо, анда төлөп бериш керек болот да толугу менен. Эгерде жоготсо согуш таласында анда төлөбөйт. Ошон үчүн бул Америка Кошмо Штаттары төлөбөш үчүн орустар ошо Советтер Союзунун эли Ленд-лиздин калдыктарын согуш бүткөндө чөктүрүп салган да сууга. Эми кечекте суу астында чоң ушундай судбекерлер, грузовиктер, гаубицалар, курал, ар кандай нерселер жатат да. Төлөбөш үчүн эле. Бирок ошол кезде Америка Штаттары мол жер турган эмчекти пенсионерлердин жазуулары бар.
баягы булар танктын ичинен тушенка таап, шоколад таап, виски бөтөлкө таап, анан кат тартап ичкен. От американских братьев, русским братьям, советским братьям деп, советскому народу деп ушундай жазышкан да каттарды, өлү эле баягы согушка колдогонго жардам беришкен. Америка Коңшу Штаттары бай болгондуктан жана булардын диний ишенимдери 10% өзүнүн байлыктарын кайрымдуулукка кетириш керек болгондуктан аябай бир отоло чоң ошол кайрымдуулук жардамын аяган жок да. Такыр бекер эле берген Советтер Союзуна, башка элдерге. Бирок ошол негизи эч качан жакшы бааланган эмес. Мындай экен да, адамзат ушундай экен. Адамга жардам берсең, сени жек көрөт экен да. Ушул нерсе, ушул Америка Штаттарынын кайрымдуулук кылганы жана башка өлкөлөрдүн ага кылган реакциясын, ага кылган жообун көрсө, ошо бул жооптору ушуну тартып берет да. Ошентсе дагы Жапония Перл Харборго кол салгандан кийин Америка Штаттары Экинчи дүйнөлүк согушка киришет. Жана ошол Д деп күнү деп Омаха бичке солдаттарын жиберип, Омаха биштен баягы Германиянын позицияларын штурм кылып туруп, анан баягы толук кандуу Экинчи дүйнөлүк согушка катышат. Экинчи дүйнөлүк согушта катышканда ошол убакта дагы Германиянын, Советтер Союзунун, Европанын ошол эгерде биримдик жок болчу. Башка ошол өлкөлөрдүн бүт окумуштуулары, акылдуулары качат да, Америка Штаттарынан качат. Согуш бүтөөрү менен дагы Америка Штаттар ошол нацисттердин, жапондордун эң күчтүү биологдорду, инженерлерди, ракета куруучуларды, курал жасоочуларды өз өлкөсүнө тартат. Сен же өз өлкөңдө ошол азыр Бреттон же болбосо баягы азыр ошо Нюрнберг процессинен өтүп өлөсүң, сени асып ташташат фашисттик кылмыштарды кылган үчүн, же болбосо биздин өкмөткө иштейсиң, кыңк этпейсиң, акча беребиз, мол, сен иштеп туруп Америка Штаттарынын куралын жасайсың дегенде көптөрү макул болгон. Согушка чейин Эйнштейн качып келген. Эйнштейн ошол баягы физика боюнча көп теориялар, квант теорияларды жазгандан кийин ал теориялар көп окумуштууларды туура нукка түшүрүп, бүгүнкү күнгө чейин анын айткан баягы жоболору аткарылып, далилденип, көп нерсеге ошол өбөлгө түзүп жатат. Фон Нейман келип туруп компьютер жасайт. Фон Браун, Германиянын нацисттердин баягы окумуштуусу, келип туруп ракеталарды жасайт. Мисалы үчүн айга чейин жеткен Сатурн 5 ракетаны Фон Браун жасаган да, ошол Фау-1, Фау-2 деп Лондонду талкалаган ракеталар жасаган нацист окумуштуу ушул Америка Штаттарында Сатурн айга чейин жеткен ракетаны жасайт да, ошо Королевдун мындай кандайдыр бир атаандашы болуп да, океандын берки бетинде. Фон Нейман биринчи алгачкы компьютер ВМдерди жасайт. Ошол кошумча дагы бир нече ошо ракета жасаган инженерлер качып келет да Америка Штаттарына. Ошентип бүт дүйнө жүзү боюнча акылдууларды жыйнап, акча мол берип, аябай, бирок көзөмөлдү катуу коюп, Америка Штаттары ошо бүт дүйнө жүзүндөгү мээлерди пылесостой эле соруп алышат дагы, өзүнө алып келип алышат да, иштетишет. Иштеткенде дагы эркиндигинен ажыратпай, бирок катуу көзөмөл коюп, эркин дем алдырып, бирок көөлөрчө иштетип, алардын жасаган жетишкендиктерин өз мамлекетине жаратып алышат да. Анан ошентип жүрүп, Оппенгеймердин жардамы менен ошол эле баягы мурунку нацисттик Германиянын 2-3 окумуштуусун жыйнап алып, Эйнштейндин теориясын алып алышып, негизи катары мындай жол көрсөтүүчү шам катары да, алар атомдук бомбаны жасашат. Алгачкы атомдук бомба Тринити ошо Нью-Мексикода колдонулат дагы, сыналгандан кийин расмий түрдө адамзат ядердик эрага кирип кеткен болот. Шак ошондон кийин эле 3 айдан кийин эле Советтер Союзунун атайын шпиондору ошо баягы Советтер Союзуна ичи мындай жүрөгү күйгөндөр ошол секреттерди Америка Штаттарына уурдап Советтер Союзуна берет, анткени айтат, мындай күч бир гана өлкөгө таандык болбош керек деп. Ошол эле айлары Америка Штаттары акыркы эң катуу кызуу каршылык көрсөтүп аткан Жапонияга бомбаларды жардырып, Хиросима Нагасакини жок кылып, 45 жылы согушту бүтүрүшөт да. Согушту бүтүрүп туруп, Жапонияны толук оккупацияга алышат. Ошентип ядердик
door дүйнө жүзүнөн келет дагы. Ядердик технология 9 өлкөгө тарап кетет. Жылдар ичинде 9 өлкөгө тарап кетип туруп, ошол дүйнө жүзүн узун тынчтык калып келет. 22 жылга чейин дүйнө жүзүндө узун тынчтык доору узаган. Ал узун тынчтык доорунда чоң согуштар болбогон да. 22 жылы тирешке каршы ушул бир чоң согуш башталды. Ал чоң согуш дүйнө жүзүн дүрбөлөтүп, бүт дүйнөдөгү конфликттерге жандануу берди дагы. 3-чү дүйнөлүк согушка мындай кандайдыр босоого салдырды да. Андан кийин кансыз согуш башталат. Фултондо Черчилль өзүнүн сөзүн айтып, биз деген Гитлерди чочко деп ойлоп союп салдык, бирок биз башка бөлөк чочкону союп салыптырбыз деп сөзүн айтат дагы. Советтер Союзунун бул баягы кандайдыр жамандыктын империясы деп атайт. Сталинди шайтан дейт. Жана ошо муздак согуш башталат да. Муздак согуш башталып туруп, ошо ага каршы Сталин бүт араб өлкөлөрүнө акча берип, каршы койдуруп ошол Америка Штаттарына баягы бүт Түштүк Америкада коммунизмди таратып, Кытайга жардам берип, Кытайды мол каржылап, керек болсо Советтер Союзунда нан жетпей жатса, Советтер жарандарына куралга жана ошол эл аралык жардамга Советтер Союзу эч качан акчаны аяган жок да. Анан ошон үчүн ошол муздак согуш, ошо кансыз согуш деп тарыхчылар айтат. Бирок кансыз согуш туура эмес болуп калат, анткени кан суудай төгүлдү дүйнө жүзү боюнча. Дагы 20-25 миллион киши өлдү ушул убакыттын ичинде. Көптөгөн кагылыштар болуп атты. Сальвадор Алиенде кандуу кандайдыр бир иштерди алып барды, мисалы үчүн Чилиде. Ага каршы Америка менен колдоосу менен колдонулган Аугусто Пиночет Сальвадор Алиендин канын төктү. Африкада Мобуту Сесе Секо ар кандай баягы адам жегиштер бир жагы Советтер Союзунан колдонуп атса, бир Лумумбалар, ошол Мобутулар ошо экинчи жагынан кайра эле ошо Америка Штаттары менен колдонулган ар кандай ошо диктаторлор кан төгүп атты дүйнө жүзүндө. Араб өлкөлөрүндө Израиль пайда болду да. Израиль пайда болору менен Америка Штаттары ага колдоо көрсөттү, Британия менен кошо. Британиянын мурунку Осман империясынын жерин басып алган Британия ошо Аравиядан кетип жатканда колонияларын жоготуп, Израилге өз жерин берип салды, Палестина тарабын. Анан ошол жерден анан башталды да баягы арабтар бир нече жолу кол салышты Израилге, бирок Израиль Америка Кошмо Штаттарынын куралы менен, Британиянын куралы менен бир нече жолу мизин кайтарды арабтардын. Килейген армия 15 өлкө, араб өлкөсү Советтер Союзунун куралы менен ушул жерден баягы жеңишке жетише албай калды. Бул жерден технологиялык жактан батыш өлкөлөрүнүн Советтер өлкөлөрүнөн артыкчылыгы көрүнө баштап туруп, анан кансыз согуш акырындап Советтер Союзунун урашы менен бүттү дагы. Америка Штаттары ал кездерде компьютер жасаганга жетишип калды дагы. Азыркы кездеги компьютер доору башталды. Компьютер доору АКШдан кайра тарады. Анан АКШ 91-жылы ошо дүйнө жүзүндө жалгыз сервер жабак катары калды. Советтер Союзу урады. Советтер Союзу урашы менен азыр көрүп атасыздар, карта, геополитикалык, геосаясий карта ушундай түзүлдү. Мисалы үчүн ушу көгүлтүр өлкөлөр бул деген Америка Штаттарын колдойбуз жана анын өнүктөшү болобуз деп аны тандаган өлкөлөр. Кызылдар бул баягы Орусия менен бирге болобуз деген өлкөлөр, өнүктөш болобуз. Кытай менен өнүктөш болобуз деген сары өлкөлөр. Ошо кара өлкөлөр бул Улуу Британия менен кошо болобуз дегендер. Көгүлтүр ушундай кандай бир бул деген Индия менен бирге болобуз дегендер. Франция менен бирге болобуз дегендер ошо көгүш, мындай ачык көгүш. Анан кызгылт карасаңар, бул өлкөлөр баягы АКШ менен дагы, баягы Орусия менен дагы бирге болобуз деген өлкөлөр да. Ушул өлкөлөрдү карасаңар, бүт көгүш өлкөлөр бул Америка Штаттарынын өнүктөштөрү. Бул деген бүгүнкү күнү мындайын айтканда Америка Штаттарынын кандайдыр бир аябай жакын бөлүгү жана Америка Штаттарынын армиясын колдонгон өлкөлөр. Бул Индия, бул Австралия, бул Филиппин, Океания, Жапония, бул деген Индонезия, көрсөңөр
Вьетнам ошо акыркы жылдары акырындап ошого баратат. Таиланд, ошол эле баягы тегерегин карасаңар Сауд Аравиясы, араб өлкөлөрү, ошол эле мисалы үчүн Африканын орто цар борбордук Африка өлкөлөрү, ЮАР, бул баягы түштүк Африка өлкөлөрү, бүт евро биримдик, түштүк Американын кескин чоң өлкөлөрү, ошо Венесуэла тышкары Бразилия, Аргентина, Чили жана башкалар, Канада, бүт ушул өлкөлөр бүгүнкү күнү Америка Кошмо Штаттарынын карамагында да, мындай айтканда аскерий жардамын колдонуп жатат. Жанагы аскерий жардамын колдонгонго жана өнөктөш болгонго даяр өлкөлөр. Ушинтип Америка Кошмо Штаттары сверхдержава дооруна өтүп кетти дагы. Анан азыркы убакта Америка Кошмо Штаттары жаңы тарыхта ушу компьютердик технологияларга баш оту менен кирип кетип, Орусияга санкцияларды салып, жаңы электромобилдерди пайда кылып, жаңы ушун таланттуу адамдарды ошо мисалы үчүн түштүк Африкадан тартып, Илон Маск түштүк Африкадан келген, биринчи Канадага, анан Канададан Америка Кошмо Штаттарына келген. Анан ушинтип Марста колония салганы дарыданып, жасалма интеллектти жасашып, компьютердик технология жасашып, квант технологиясына кирип, Кытайга эң чоң соода ошо түйүнү катары 40% Кытайдын экспортун керек деп, Кытай канча каршы чыкпаса да Тайваньды бересиңер деп канча каршы чыгып, Орусия, араб өлкөлөрүн колдобосо дагы, баары бир Кытай баш оту менен толугу менен жарым денеси Америка Кошмо Штаттарынын экономиканын ичинде да. Аяктан инновацияларды уурдап келип атышат, өзүлөрү жаратып, жаңы инновациялар менен аралаштырып, жаңы нерселер жасап атышат Кытайлар, бирок кантсе да ушул инновацияларды Америка Кошмо Штаттарынан тартып атышат. Анткени бүгүнкү күнгө чейин Америкада H1 визасы бар, O1 визасы бар. Ал визалар менен эң акылдуу адамдарды булар пылесостоп эле бүт дүйнө жүзүнөн пылесостоп жатышат. Акылдуу адамдарды топтоп алып, аларга акча берип, аларга мүмкүнчүлүк берип, колдоп, бир гана иште, бир гана акылыңды бул жерден ишке ашыр деп аябай мажбурлап, эң кичекте Америка Кошмо Штаттары ушинтип баягы дүйнө мээлери колдонуп дагы эле ошо номер 1 болуп жатат да. Экономикасы урады эле 90 жылдары, 2000 жылдары Кытай алдыга чыкты эле да. Бирок кайра Америка Кошмо Штаттары жаңы акылдуу адамдарды жыйнап алып, кайра алдыга жулунуп атат да. Акыркы акылдуу адамдардын пылесосу көп акылдууларды Индиядан соруп алды да. Индиялык, мисалы үчүн ошо аябай акылдуу балдар, кыздар бүгүн Америка Кошмо Штаттарынын кызмат өтүп атышат. Ошентип кайра эгерде карасаң, калкы да көбөйүп атат. Азыр калкы 380 миллионго чейин баратат да. 400 миллионго чейин жетет. Жакынкы 2050 жылдары 400 миллиондон 500 миллионго чейин өсөт. Миграция катуу болуп атат. Ичинде маселелер толтура, жанакындай ЛГБТ, жанакындай баягы наркотик, баңги заттарды колдонуу, кокаин, синтетика жана башка. Ичинде баягы байлыктан көп кетип, максат жашоосунда максат таба албай жинденүү, ичинде реднектердин жумушсуздугу, ошон үчүн Трамптык шайлашканы, ушунун баары азыр ушул жерде кайнап, буруксуп, өзүнчө эле бир жактан ыпластерин көрсөтүп, бир жагынан кайра эле баягы болбой эле инновацияларды колдонуп алдыга жылып атышат да ушул эл. Ушинтип бир четинен кайнап буруксуса да, бир четинен инновацияларды алдыга жылып атышат. Анан Америка Кошмо Штаттары мисалы үчүн Вьетнамга киришкен эмне себеп болду? Анткени Франция Америкага жардам бергенден кийин, Франция Вьетнамга колония катары басып алганда, Францияны вьетнамдыктар кубалашканда, алар Америка Кошмо Штаттары суранышкан. Бизди силер ушул жаңы өлкө болуп көтөрүлүп аткан жардам бердик элек, эми силер да бизге жардам бергиле. Ошон үчүн киргизишкен да. Мында башка деле себеп жок болчу. Вьетнамдан утулушкандан кийин анан бүт дүйнө жүзү боюнча Ирак жана башкалар кандай гана ошо согуштарга катышпаса, Америка Кошмо Штаттары согуштардан кээ жерден утуп атышты. Иракты утту, бирок талкалады, анан баары бир ушул утулуш деп эсептелинет. Бир жактан таза утулуп атышты. Мисалы үчүн Сомалиден аябай катуу таяк чешкен америкалыктар да, ошондон кийин булар баягы жер операцияларын жасоого коркуп калышкан да. Анан экономикасы болсо кескин өсүп атат баары бир да. Азыр деле мисалы үчүн түзмө түз согуштарга кийгилишкиси келбейт Америка Кошмо Штаттары. Ошол эле Америка мисалы үчүн курал берсе дагы Украинага баары баягы түзмө түз кийгилишүүдөн коркушат да. Жакшы көрбөйт ал нерсени.
Кытай артынан табандан акырында басып келатса дагы 17 триллион экономикасы менен, Жапония 4 триллион экономикасы менен, Америка Башка Штаттары баары 27 триллион экономикасы менен азыр алдыда да, дагы эле алдыда. Ушул негизи Америка Кошмо Штаттары азыр жалгыз сверхдержава катары калып атат, бирок бул нерсеси дагы албетте бир да сверхдержава, бир да империя көпкө жашабайт. Бирок анын ыкмалары, анын идеологиясы, анын технологиялык лидерчилиги кандайдыр бир ушуну баары өзүнө көңүл бурдурат да. Эми кыргыз элге кандай бизге таасир кылып жатат? Технология булагы болуп жатат. Азыр биз деген ошо бүт компьютерлерди колдонобуз, интернет колдонобуз, жада калса ушул YouTube'да баягы Орусиядан качып кеткен Сергей Брин'ин атасы репрессиядан качып коммунист КГБден Америка алып келген Сергей Брин ушул Google'ды жасады. Эми Ларри Пейдж менен биригип ошо эми ошол Google'ды колдонуп атабыз, Google'дан бул YouTube'ду жүктөп атабыз, ошо биз колдонуп атабыз баары бүт технологияларын. Колдорубузда iPhone жана смартфондорду деле ошол өлкөдөн ойлоп табышкан. Азыр Корея, Кытай чыгарып атат кыйын смартфондорду, бирок өзөгү ошол Америка Штаттарынан да. Анан билим булагы болуп атат. Эң жаңы публикациялар, илимий журналдар, илимий баягы иштер, баягы китептер, билимканалар дал ушул Америка Штаттарында болуп атат. Эң көп билим жараткан өлкө ошол болуп атат да. Номер 1 бул деген Израиль, экинчи Швейцария, үчүнчү, төртүнчү дайыма Америка Штаттары болуп калып атат да. Бул бизге кооптуу дос. Буну мисалы үчүн эч качан бизге нак дос болбойт да. Биз достошсок эле демократсыңар, Орто Азияда жалгыз демократия аралысыңар дейт бизге. Бирок анык жардамга келгенде жардам бербейт. Булар бизге башкача көз караш менен карайт да баары бир. Баары бир Америка Штаттарында кандайдыр бир деңгээлде баягы white supremacy деген түшүнүк бар. Бул актардын артыкчылыгы деген сөз да. Ошон үчүн баары биз ак болбогондуктан, кара болгондуктан, кара тору болгондуктан буларга биз кандайдыр бир мындай жакшы көрүнбөйбүз да. Өз арасында дагы аябай бүт эли алмашып атат. Азыр латинастар басып кетип атат Америка Штаттарын. Ошол алар кул кылган, мисалы үчүн африкалыктар, метистер ошол акырындап көбөйүп атат саны Америка коомунда. Ошону менен болгондо да баары бир бийлик бүгүнкү күнү ошол эле Ротшильд, ошол эле Рокфеллер, Фордтордун урпактарынын колдорунда сакталууда. Алар болсо англосакстар, алар болсо ак кишилер да. Анан баары бир ак кишиге боор уруйт да. Ошондой нерсе болот. Ошон үчүн эгерде биз катуу достошуп кетсек, өтө жакын болуп кетсек, аларга көз каранды болуп алсак, эртеси күнү кайра Орусия бизге болсо, Кытай болсо, булар бизге Украинадагыдай эле кичине курал жиберип коюп, бирок жардам бербей коет. Өзүңөр чечкиле деп коет да. Биз кантип чечебиз? Бизде бир 40, 30, 60 миллион киши калп болсо, биз дагы чечмекпиз. Бирок биздин 7 миллион калкыбыз менен чечпей калышыбыз ыктымал да. Кандай кызуу эл болбосок дагы. Ошон үчүн бияк менен достошуу туура эмес болуп калат. Баары менен бирдей достошуш керек да. Баары менен бирдей дипломатиялык карым-катнашты бирөөгө артыкчылык бербей алып барышыбыз керек. Ошон үчүн бизге бул өтө кооптуу дос болсо дагы аркасы кооптуусу булар деген мисалы үчүн демократияны колдош үчүн көп иш-чараларды бизден сурашат. Мисалы үчүн бизге башыбызга ажал түшкөндө амал тапканга жардам беришпейт да. Ошон үчүн эгер жоголуп кетсек эч ким ыйлабайт. Америка Штаттарына бир киши ыйласа мүмкүн ыйлагандыр, калгандары ыйлабай коет да. Ошон үчүн биз жоголуп кетсек дагы негизи дүйнө жүзү бүт сверхдержавалар ошондой да. Баарыбызбы жокпузбу аларга баары бир. Жок болсок аларга жакшы да. Ошон үчүн өтө ишенип кетпеш керек да. Геосаясий атаандаш албетте баягы булар бизди Орусиянын орбитасында көрүшөт да. Бизди Орусиянын мындай кандайдыр бир өнөктөшү катары көрүшөт. Расмий түрдө документтер боюнча биз чын эле бүгүнкү күнү Орусиянын өнөктөшүбүз. Ошон үчүн геосаясий атаандаш катары бизди көрөт. Орусиядай бизди бирдей кабыл алышы ыктымал да. Ошон үчүн бул жерден биздин баягы президенттерибиз да акыркы мурунку президенттерибиз Америка Кошмо Штаттары менен карым-катнаштарды үзгөндөн кийин, келишимдерди тыткандан кийин, ОБСЕнин жалпы офисин кубалап, USAIDтын баягы жалпы офисине шек келтирип, азаттыкты душман катары жарыялагандан кийин булар да бизге
силер Орусияга ойгоп кетиптирсиңер деп бизди да азыр бул атаандаш катары көрүшөт да, душман катары көрүшөт. Ушундай нерсе болуп кеткен. Бирок кантсе да цивилизациянын лидери да, дүйнө жүзү боюнча азыр Рим империянын цивилизациясы дагы эле башкы ролду ойноп жатат, алдыда болуп атат. Биз ошол Рим империя цивилизациясынын авангардында, башында, учунда, найзанын мизинде ушул Америка Штаттары турат да. Анын артында биз турабыз. Биз түрк тилдүү, башка тилдүү эл болсок дагы, аябай тарыхыбыз байыркы болсок дагы, цивилизация деген түшүнүк бул деген технологиялык артыкчылыктар. Технологиялык жана маданий артыкчылыктар. Биздики баары ошо Рим империясына багынып жатат. Анын ичинде ошо Америка Штаттарына дагы. Америка Штаттары дагы билет. Туран түзүлсө, Туран бул деген Европага жана Кытайга чоң пайда. Бирок ошол менен бирге Америка Штаттарына чоң атаандаш. Туран Кытайды күчөтүп ийет, Туран Европаны күчөтүп ийет. Туран Орусияны алсыздатып ийиши ыктымал, бирок аны да ким билет, балким Орусия өзү Туранга кирип кетет. Туран бул геосаясий атаандаш Америка үчүн, ошон үчүн бизди баягы Туранга көз карашы аябай татаал да Америка Штаттарынын ичинде. Булар бир четинен баягы Орусияга кичине мындай кыйгачынан бир сокку кылалы деп Туранды колдогусу келет. Бирок эгерде таза караса, баары Турандан кооптонот. Булар керек болсо Орусияны колдогонго көбүнчө ниети көбүрөөк да Туранды колдогонго караганда. Ошон үчүн бүгүнкү күнү мисалы үчүн Америка Штаттарынын администрациялары Туркиянын инициативаларына баары каршы чыгат да, улам каршы чыгат. Туркия F-35 саткыла дейт, бизге жүздү сатпайт. Туркия дрондорду жасап бергиле дейт, бизге саткыла дейт, сатпайт. Туркия өзү дрон сатып Кыргызстанга сатса, бул эмне кылганыңармы, араң баягы бардык мамлекеттерге эмнеге дрон сатасыңар деп кыйкырат Америка Штаттары. Ушундай да, анан түрктөр айтат, бизди күчтөнткүлө, силердин эң негизги душманыңар бул араб терроризми. Бул деген мисалы үчүн ошо Орусия силерге душман, Кытай душман, Түркияны күчөткүлө, Туранды күчөткүлө десе, унчукпай коет да Америка Штаттары. Ошондой. Демек Туран ага атаандаш катары кабыл алынат да. Демек Туранды колдобой коет окшойт. Керек болсо Туранга каршы долбоорлорго колдоо көрсөтүп ийиши да мүмкүн да. Ушундай нерсе болуп атат ошо Америка Штаттары менен. Ошон үчүн эгерде анык дос болсо, ошо Орто Азиянын элдеринин анык досу болсо, ошо Туран долбооруна болгон колдоосу боюнча биз деген чечим кылсак болот да. Туранды колдосо дос, бирок азыркы реакциясы боюнча, азыркы иш аракети боюнча атаандаш катары көрөт окшойт. Ушу бүт түрк элдеринин биримдигин атаандаш катары көрөт окшойт да. Негизи да ишенбейт дагы да, бул түрк элдери бири-бири менен бириге албайт деген ойдо. Бул нерсе ушундай азырынча. Ошол Америка Штаттарынын кыскача тарыхы аябай үзүндү менен эң башкы баягы мындай жалпысынан алганда башкыларын айтып бердим, башкы окуяларын айтып бердим. Бизде ошо күчтүү кыла турчу, мисалы үчүн Америка Штаттарынын ыкмаларын алышыбыз керек, бул стартаптарды колдошубуз керек, бизнес пландоону үйрөнүп, бизнестерди түзүп, ар бир жараныбызды мигрант кылдырбай, ишкер кылдырып, бизнес кылдырганга үйрөтүп, анын алдына жиберип, колдоп, инновациялык бизнеске кол жазып, ушундай кылышыбыз керек да. Мен ошо видео курсту жаздым, ошо видео сабак боюнча бизнес пландоону үйрөнсө болот. Үйрөнгүлө, урматтуу туугандар, үйрөнүп туруп бизнес жасагыла. Керек болсо ошону үйрөнгөндөн кийин ушул эле билимди колдонуп, ошо кайра башкаларды үйрөтсөңөр дагы аябай жакшы болот эле да. Ошо кыргыз элин үйрөтүп, биз ишкерчилик жолуна салып, аябай көп акча тапсак, байысак, жеке байысак, жалпы байыбыз да, жалпы байысак, биз да ушуну венчурдук фонддорду түзүп, акылдууларды каржылап, баягы ушундай Америка Штаттарындагындай акылдууларды колдоп, өзүбүзгө тартсак, кичине биз да атаандашка түшөбүз да, атаандаш жолго түшүп, чын эле кандайдыр бир өзүбүздүн бул дүйнөдө татыктуу орунубузду ошо бекем кармап алат элек да. Ошон үчүн бизнес пландоосуна катталыңыздар, силерге 2-3 күндүн ичинде кат келет. Эмне кылыш керек экенин аякта жазылып турат да. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Негизи каналыбыз ошо өнүгүп келатат. Жакында 50 миңдей болот окшойт подписчиктерибиз. 100 миңге жеткенге анан кичине
команданы алганга мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошондо кошумча ушул иш-аракеттерди каржылаганга мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Сапатты да көтөргөнгө мүмкүнчүлүк болот да. Андай эмесе, кийинки видеолордон көрүшкөнчө Америка Коңшу Штаттарынын тарыхын атайын ошол бир нече комментарий түшкөндүктөн жасадым. Дагы кайсы өлкөнүн тарыхы өтө кызыктырат. Айтыңыздар, андан уланталы видео уруларыбызды. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.